Бала келечекте бай болуш үчүн кылышыңыз керек болгон 3 иш. Биринчиден, балага эч качан сөкпөңүз, урбаңыз, теппеңиз 6 жашка чейин. Эмне үчүн? Мээси өтө тездик менен өсүп келе жаткан, ар бир суроосуна жооп алышы шарт болгон учур 6 жашка чейинки учур. Ошол учурда көп аталардан жооп болбосо, энелерден жооп болбосо, суроо талабы мээси өтө тездик менен көп нерсени кабыл ала турган учурда жооптору болбосо, бала өспөй калат. Ошон үчүн 6 жашка чейин өтө тездик менен аракет кылайлы. Ар бир баланы мындайча айтканда падышадай көрүп, ар бир нерсесине суроосуна жооп берип, себеп кабыл ала турган учурда дүйнөнүн эми таанып атат да. Бул лайды кесип көрсө буту чаң болушу же кир болушу же лай болушун билбеген түрдө ал басып көрөт да. Бир нерсени кылба десең сөзсүз түрдө кыла турган жаш ушул жаш. Эмне үчүн? Себеп кызык да ал. Өтө ар бир нерсеге кызыктар болуп карайт. Ошон үчүн ошол учурга чейин чектөөнү койбостон. Ал эми экинчиден, балаңызга жоопкерчилик менен тарбия бериңиз. Мисалы, жер үйдө болсо 4 тоок алып берип коюңуз, 2 эчки 2 кой алып берип коюңуз, ошону баксын, карасын. Балаң ошону төрөтүп, туудуруп, ушунча штук кыла турган болсоң, мынча сага калат деп пайданы, зыянды эсептешти үйрөтүп, математиканы үйрөтүп, мына огороддо отуруп алып сүйлөшүп, жөн эле сүйлөшүп эмес, тарбия иретинде чоң өтүп кеткен ата бабаларыбызды өмүр баянын айтып берип, Молла Кылыч, Молла Нияз Манастан баштап бүт бардыгын айтып берип, патриот кылып тарбиялап, ошол нерседе бала чындап рухний болуп тарбияланат да. Ата бабалар мындай болгон деп жүрөк толуп чоңойсо, жүрөк тоок чоңойсо, эртең эч нерседен коркпойт да. Биздики неге жаштыгыбыздан болбойт, аны кылба болбойт, муну кылба болбойт, аркасы мындай болот, результаты мындай болот. Ошо болбойтордун астында биз чоңойгонбуз. Ошон үчүн бир нерсе кээде мен дагы ойлонуп бир нерсе кылаган учурумда болбойт деген түшүнүк биринчи оюма келет да. Эмне үчүн болот деген эмес. Бул ошо тарбия учурунан калып кеткен да, ал жаштыкта. Болот деп аракет кылыш керек. Бизде көп ошо жаштыгыбыздан болбойт деген адамдарда көбүнчө болбойт деген чечимди биринчи кабыл алат. Жок, болот. Сөз түрдө болот. Дүйнө кыйын десең кыйындашат, оңой десең оңойлошот. Европага барып келиш оңой. Бул жерде жүрүш дагы оңой негизи. Айырмасы сиздин мээңизде, кантип кабыл алышыңызда мекендешет. Үчүнчүдөн, баланы бекерчи кылбаңыз. Бай кылайын десеңиз, эч качан бекерчи болбосун балаңыз. Жаштыгынан бир нерсе менен алек болсун. Ишенесиздерби, биз жаштыгыбызда апам эч бош койгон эмес. Апам ар дайым бир нерсе менен алек болсун дейт эле. Эң азында барып жер казгыла дейт эле да. Жерди чаптырат эле, өрүктөрдүн тамырлары кесилген болсо ошону казгыла дейт эле колдо. Тракторда чыгарып койсо болот, оңой жолдор көп эле, бирок бизди бекер калбасын деп ошол нерсени кылдырат эле да. Бизди бекерчиликке үйрөткөн эмес. Жеп алып туруп жаткырган эмес дасторкондун боюна. Мындайча айтканда, бүгүн эмгек маселесинде балаңыз жеп чыгар эле болуп калбасын да. Жеп чыгарар эле бекерчи болуп калбасын. Эртең келечекте сизди кыйнап коет. Жаштыктан жоопкерчилик берип, эмгекке үйрөтүңүз. Кем болбойсуз.